Мен Аскеров Арсен, акушер-гинеколог, 5000-ден ашык наристеге жарык дүйнөгө алып келгенге жардам бергем. Мутациянын кесепетинен азыр Дельта жана Британия штаммынын эки түрү болгондуктан жашыраагы көбүрөөк жугуштуу мүмкүнчүлүк болот. Мурун айтылчу эле жаштар азыраак ооруйт, көбүнчө ошол группа коркунуч группада болгон, мына салмагы чоң, диабетке коркунуч бар, кан басымы коркунуч бар кош бойлуулар көбүрөөк ооруйт деп айтылчу эле. Азыркы учурда болсо бул мутациянын кесепетинен жаш кыз деле, жаштар деле азыр жугушсуу коркунучта турушат. Эми эки группага бөлсөк болот: оор элек айымдар, анан ооруп бүткөн айымдар. Эгер оор элек айымдар болсо, албетте бул учурда штаммдардын өзгөрүүсү абдан көп кооптонуу пайда болуп атат. Эгер мурунку пандемия баштала электе мүмкүн обсервация эле жетиштүү болсо, чектелип эч жака чыкпай маска режими менен обсервация турса, азыркы мутация учурунда обсервациянын күчү азая баштады. Бул учурда албетте вакцинаны колдонуу сүйлөшүш керек. Мисалы ошол эле кан уюрушуна таасир бере турган дарылардын терс таасири деле жок. Балага мындай түздөн түз бере турган терс таасири. Ал эми экинчиси антибиотиктердин чоң дозадагы берилген учурда албетте ымыркайга кандайдыр бир деңгээли өтүшү мүмкүн өлчөмдө. Бирок ал өлчөмдө азыр ойлойбуз көп деле мындай залалга бере турган дозасы болбойт деп эсептейбиз. Күн тийсе дагы, тамактануу көлөмү да чоң болсо дагы, сапаты боюнча Д витаминдин жетишсиздиги азыр илим боюнча сунушталып келген. Ковидке чейин эле, ковид учурунда деле. Ошон үчүн муну өзгөчөлөнүп башкача кылуу туура эмес деп эсептейбиз. Витамин Дны албетте дарыгердин кеңеши менен өзүнүн өлчөмүндө профилактикалык түрүндө же дарылоо түрүндө алыш керек. Албетте алдын алуу, бойго болтурбоо каражаттарга жетишүү биздин калкка кыйын болду. Себеби каражат сарпталган обсервация, карантин учуру, коменданттык саат учуру, ал ушунун баарын чектеген. Ошо чектеген кесепетинен каражаттар жок болгон үчүн көпчүлүк айымдар күтүлбөгөн кош бойлуулар болду. Бул күтүлбөгөн кош бойлуулар төрөткө чейин жеткен эмес, аборт бойдон алдыруу учурлар көбөйө баштады. Ошол эле жеке менчик медициналык борборлордо көп каттала баштады. 40-50%га чейин көбүрөөк каттала баштады.